Ramazандын тартиптери ушул. Рамазан кайрымдуулуктун, ырайымдын, мээримдин айы. Рамазан айында ар бир адам орозо кармаш керек. Бишкекте чоң кардиолог бар, Абдимиталип деген. Ошол жүрөк ооруларын ислам менен дарылоо боюнча иш жазып атат. Мен кече барсам айтат, молдеке, биз ката айтып жүрүппүз дейт. Инсульт болгондор, башка болгондор, көп ооруган адамдар келсе эле, орозо кармаба, орозо кармасаң болбой калат деп, биз тие берген экенбиз, ал туура эмес экен дейт. Анткени ошолорго орозо кармаса, орозо кармаган жакшыраак экен дейт. Айтат, христианчылыкта 60 күн 50 күн орозо кармашат дейт. А буларга орозо жана жайды күнүнө келип калганда кышка жылдырып беришкен экен булар дейт. О жазгы күндөргө жылдырып жибериптир дагы. Андан кийин биз жылдырып жиберип күнөө иш кылдык, кой деп туруп дагы кичине кошумча кылып отуруп, антиминтип отуруп 50 күнгө созулуп кетиптир дейт. А чындыгында Рамазан айы жылдын ар аягында келиш керек. Эмне үчүн дегенде кыштын күнү дагы, жаздын күнү дагы, жайдын күнү дагы, күздүн күнү дагы орозо келиш керек. Адам кырдаалдын бардык учурунда ошого чыдай турган, жардам бере турган, ошону көтөрө турган болуш керек дейт. Орозонун пайдасы эмне, урматтуу бир туугандар? Орозо адамды өзгөртө турган эң чоң бурулуш. Адамды өзгөртөт эң чоң бурулуш. Армияга бир орустун баласы барыптыр Россияда, бир айтып берет. 150 килограммдык бала дейт. Жанагы солдаттардын ременин учуна чейин койсоң деле жетпей калат дейт. Жетпей калат дейт. Анан офицер бизди карап отуруп айтты дейт, мен сен 2 жумада молдо кылам деп айтты дейт. 2 жума чуркатып, 2 жумадан жанагы бала буду кадимки балдардай болуп кынына келип, жанагыдай тапталган тайгандай болуп калды дейт. Армия ал үчүн бурулуш болду. Жалпы мусулман адамдардын бардыгы армияга бара албаганы бар да. Аял киши бар, орусу бар, башкасы бар. Орозо бурула турган жер. Карап көрүңүз. Жөн күнү азыр тамак жейсиз түштө. Эртең менен жейсиз, кечинде жейсиз. Эгерде жөн күнү бирөө түндө туруп саат 3-тө 2 жан тамак жеп аткан болсо, астагфирулла, айнып калганбы дейсиз. Соо эмес адам, уктабайбы дейсиз. 2 жарымда туруп оокат жеп аткан болсо, бул адам айнып калганбы деп айтасыз. Бирок орозо да ошондой болот. Айнып калганда, анткени орозо адаттарды жок кыла турган. Адамдын өзүнүн ички дүйнөсүндө революция боло турган ушундай касиеттүү бир нерсе. Эгерде сиз орозодо саарлыкка туруп 2 жарым оокат жеп турган болсоңуз, эртең менен түштө кечинде жана тамактар жебей кое турган болсоңуз, демек сиз тамагыңызды, нафсиңизди контролго сала алдыңыз. Демек, нафсиңизди контролго салсаңыз, жашооңуздун бардыгын оңдой аласыз деген сөз болот. Билесизби, адамдын колунан келбеген, тоспогон нерсеси, эң назик нерсеси тамак. Аялдар менен жүрбө десең жүрбөй кое алышы мүмкүн, 1 жума 2 жума 10 күнгө чейин. Көйнөк кийбе десең кие албай коюшу мүмкүн. Бирок тамак ичпе десең өтө кыйын маселе. Түшкө чейин макул, түштөн кийин макул, бирок кечинде сени кошуп коеюн дейт. Бирок демек тамак маселесинде, ашказан маселесинде тарбияга сала турган болсо, демек адам өзүнүн башка жоруктарынын бардыгын, арак ичкендигин, тамеки тарткандыгын, ушак айткандыгын, жалган сүйлөгөндүгүн, таразадан алдагандыгын, намаз окубай койгон, айтор бардык жаман адаттарынын бардыгын кадимкидей түзүлгөн урматтуу бир туугандар салалат. Ошон үчүн Рамазан айында биз бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Анын тартиптүүлүгү ушунда турат, эмне чынык ыкылас менен пайгамбарыбыз көрсөтүп бергендей тартипте орозо кармасак, демек оңдой алабыз биз өзүбүздү. Көп жеңелер келет. Биздин күйөөбүз жаман иштебейт. Биздин күйөөбүз жаман арак ичип алат. Биздин күйөө ушундай кечке түнү менен бильярд ойноп, күндүзү кечке уктайт, эркек кылган ишти кылбайт. Өзүм үйдө аялмын, сыртта эркекмин. Ушул эримин эркектигин түн деле бир убакта эле, башка убактын бардыгын деле өзүм эркекмин деп айткан эчелерибиз бар. Ана ошолорду оңдош үчүн алардын орозо кармаганына себеп болушубуз керек. Кээ бирлер байкелер азданып келет, менин аялым эртең менен дайдырдай, кечинде дайдырдай, кечке базарда жүрөт, баш бербеген айгырдай, кантип баш бердирең ушуну? Аял болбой калды, балдар каралбай калды дейт. Алдыга орозо кармаш керек болот деп айтат. Анткени орозо кармаганда адам өзүнүн жаман адаттарынан жакшыга кете алат, урматтуу бир туугандар. Тамакты оңдой алган болсоң, тамак тартипке сала турган болсоң, жашооңдун бардыгын тартипке кадимкидей салып кете бересиң. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Ач кадырын ток билбейт деген сөз бар. Сенин курсагың ток, Кудайга шүгүр баарыбыз ток. Бирок ар жакын эле жерде карылар үйү бар. Дагы бир жерде балдар үйү бар. Ошол айылда бардык эмес, бирок 2 же 3 үй биле бар. Ошол жерде адамдардын курсагы ток эмес, ачка болуп аткандар бар. Ошолорго кайрымдуулук кыла турган, ошолорго тамак аш бере турган, ошолорго жакшылык кыла турган кээде ойлойбуз, бирок чыгынбайбыз. Ач кадырын ток билбейт. Анткени сен токсун, ач кадырын билбейсиң. Орозо кармасаң ач болосуң, ошол ачтын тагдырын билесиң, кадырын билесиң. Наның туруп катып кетип тоокко бересиң, тоок жея сууга жибитип бересиң. Тоокко жибитип бересиң.
башка бирөө ошондонга жетпей отурат, урматтуу бир тууганым. Демек адам ачка болгондо ачкалардын кадырын билет, кембагалдын кадырын билет, ошону билип урматтап ошолорго жакшылык кылган иншалла жолу билет, урматтуу бир туугандар. Андан кийин Рамазан айы, орозо, урматтуу бир тууганым, дагы бир нерсе адамдын ыкыластуулугун оңдойт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Кудай Таала минтип айтты дейт. Адамдын кылган амалдарынын бардыгынын сообу бар дейт. Анын сообу кете берет дейт. Бирок Рамазандын, орозонун сообун жеке мен өзүм билип берем дейт. Анткени орозо айында намаз окусаң эми окуп көрсөтүшүң керек. Канча рия кылып кожо көрсөң кылсаң деле көрсөтүшүң керек аны. Закат бергенде чөнтөктөн чыгарып беришиң керек. Аттыңай бирок орозону кыйын экен. Мен орозомун десең деле үйгө кирип жеп алышың мүмкүн. Эч ким билбейт. Көп адамдар ушундай. Тараве келип окуйт, башка келип окуйт. Башталганда сугалантан баштамаш этет, уздан чет бисмилла деп. Бирок кичине туруп эле токтоп калат. Анткени курсагы ток дырдыйып жеп алган баягытан бери. Көрдүңөрбү? Демек, орозону кармаган адам бул ыкыластуу адам. Чындык ыкыластуу адам кармайт. Орозо кармай турган болсоң, Кудайга жакын болосуң. Кантип ыкылас түздөйм, кантип өзүм оңдойм, кантип таква болом десең, орозо кармоо менен деп айтабыз. Аллах субханаху ва тааля айтат: "Я айюхаллазина аману كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey mu'minlar, ey musulmanlar, sizlerden murdagı ümmetlerge, murdagı kavimlerge orozo kanday farz bolsa, sizlerge dagı dal ошондой orozo farz boldu deydi. Bardык диндин бардыгында Рамазан айында orozo кармоо farz болгон, урматтуу бир туугандар. Куду биздин тартипте болгон. Азыр кээ бир адамдар orozo кармаганда эт жебей коет, жумуртка жебей коет, бирок тамактын бардыгын жей берет. Мисалы үчүн христиан дининде. Жок, андай болгон эмес башында. Чала болду, дин бузар болуп, молдолор чала болгон себептен өздөрүнүн динин бузуп жиберген. Азырга чейин туура дин биздин динибиз. Силерден мурдагы үммөттөргө орозо парыз кылынгандай эле, силерге дагы орозо кармоо парыз кылынды дейт. Лааллакум таттакун, орозо кармасаңар балким таква инсандардын катарына кошуларсыңар дейт. Айтматов атабыз ааламга илгери манасыбыз бар, ошо менен мактандык, кийин Чыңгыз менен мактандык деп мактанабыз. Биз кыргыздар мактанганга машпуз бардыгыбыз. Бирок мактанган ал тарых өтүп кетти. Келечекке Кудайым билет, ким жетерин жетпесин. Ошон үчүн бүгүн күгү менен жашашыбыз керек. Биздин кыргыздардын жарымы тарых менен жашайт. Чоң атам мындай болгон, чоң атам тигиндей болгон. Чоң атам чоң молдо болгон, чоң атам олия болгон, чоң атам мажы болгон. Өзү бисмилланын бысын билбейт. Алхамдунун асын билбейт. Анан чоң атам ушундай өмүр бою тарых менен жашап келет. Бирок келечекте иншалла мындай кылабыз, насип кылса мындай кылабыз дейт. Жок, сен бүгүнкү күн менен жашаганың, илмül хал. Бүгүн сенин мойнуңа эмне важып? Бүгүн сенин мойнуңа эмне парыз? Эмнени аткарышың керек? Мына ушуну билишиң керек. Сен тарыхың өзүң жаз. Адамдардын тарыхына кызык болуп турбастан, сен тарыхыңды бүгүн жаз. Сенин тарыхың өзүнчө, сен өзүнчө ааламсың, урматтуу бир тууган. Эсиңден чыгарбашың керек. Ошол Айтматов атабыз айтат: "Адамга эң кыйыны кайсы десе, адамга күн сайын адам болуу эң кыйын" дейт. Чындыгында артист болсоң 2 саатка, 3 саатка, 5 саатка же бияка чыкканда адамдарга көрүнүп кое бересиң. Бирок күн сайын адам болуу, күн сайын мусулман болуу эң кыйын дейт, урматтуу бир тууганым. Аны кантип кылабыз? Айтматов атабыз жазды, 80ге чыгып өлүп кете берди, бирок жообун ким берди? Күн сайын адам болуу кыйын деди. Бирок канткенде адам болот деген суроонун жообун мына сизге Куран берет. Орозо карма. Орозо кармасаң таква инсан болосуң. Орозо кармай турган болсоң, Кудайдын баракетін сезесиң, ачка боло турган болсоң, ачканын акысын бересиң, урматтуу бир тууганым. Ошондо күн сайын адам болуу мүмкүнчүлүгү сага берилген болуп эсептелет. Лааллакум таттакун дегени, балким таква болорсуңар дегени, орозону Кудай Таалам кандай таризде кааласа, кандай буйруса, пайгамбарыбыз кандай тартип менен үйрөтсө, ошол тартипте кармасаңыз гана таква инсандардын катарына кошуласыз. Бирок орозо кармап атып ушак айтып аткан болсоңуз, орозо кармап жалган айтып аткан болсоңуз, орозо кармап атып насыбай чегип аткан болсоңуз, орозо кармап тамек тартып аткан болсоңуз, орозо кармап атып малды түндө агытып бирөөнүн огородуна киргизип бедесин жегизип койсоңуз, орозо кармап атып бирөөнүн участогуна 1 метр аракка казык кагып алсаңыз, орозо кармап атып жолдон чыгып кетип жолду биракка кошуп алсаңыз, орозо кармап атып усул жолго төгүп койсоңуз, орозо кармап атып тараза алдап аткан болсоңуз, орозо кармап атып энең байтал деп бирөө менен сөгүшүп аткан болсоңуз, орозо кармап атып айтор бир иштердин баардыгын кылып аткан болсоңуз, анда орозоңуз болбоптур деген сөз. Пайгамбар алейхиссалам айтты, хижама кылып аткан, кан алдырып аткан адам менен кан алдырып аткан адамдын ортосунда булардын орозосу жок деди. Кан алдырып аттыр. Бирөө кан алдырып атат, бирөө кан алып атат. Пайгамбар айтты, афтарал хажим вал махжум, орозо кармап аткандын дагы, хижама кылдырып аткандын дагы, хижама кылып атканда орозосу бузулду деп айтты.
Кээ бир апендилер хижам алдырса орозо бузулат деп айтып жүрөт, андай эмес. А көрүнсө эки ушак айтып атыптыр. Зеригип калган, бирөөнүн оозу бош, а бирөөнүн оозу да колу дагы бош. Башы бош эмес болгону хижама кылып атат. Анан эки ушак айтып атат. Бирөө андай мындай, бирөө мындай мындай деп. Орозо жок деди мунуку. Ошол сыяктуу кээ бир адамдар орозо кармайт, кармаган орозосунан ачкачылык кыла алат. Кудай таала ошондон сактаган болсун, урматтуу бир туугандар. Андан кийин орозо айында биз тамакты аз жеге көнүгүшүбүз керек. Бирок биз завтрак, обед, ужин, полдник бардыгын чогултуп, ошол ооз ачканда жеп коебуз. Ал туура эмес маселе. Ал туура эмес маселе. Ооз ачылганда таттуу менен ооз ачыш керек деген сөз, таттуу жегенде ашказан токтотуп калат. Азыраак жеген үйрөнүш керек. Орозо ашказанды кичинертүүнүн бир бизге берген мүмкүнчүлүгү. Көп жебешибиз керек. Бирөөлөр айтышат, орозо учурунда тамак жеп отуруп курсагы жарылып кетсе сооп болот экен деп маселе айтышат да. Жок, ал туура эмес. Ал ошо чала мурдулдун айткан шарият, урматтуу бир туугандар. Орозо учурунда ифтарлык деген бар, ооз ачыруу деген бар. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде ким бир орозо кармаган адам оозун ачырса, ошол орозо кармаган адам кандай соопко ээ болсо, ошондой сооптон эч кемибестен ооз ачырган адамга дагы берилет дейт. Демек колуңуздан келсе орозодо тамак жасап, үйгө орозо кармаганда чакырсаңыз, ооз ачып кетсе сизге сооп болот. Бирок 30 адамды чакырып койсоңуз, 30 адамдын соогун алдым, демек 1 айлык соопту алып койдум, болду деп кармабай койсоңуз, андай туура болбой калат. Жок, ал соопка ээ болосуз, бирок орозо тутуу деген милдеттен, карыздан аны менен, урматтуу бир туугандар, кутула албайсыз. Орозодо, урматтуу бир тууганым, таравих деген намаз бар. 20 рекат окуйбуз ушул жерде. Сөздө да хатым болуш шарт эмес, колдон келишинче алам таргафадан бер жагын билген сүрө менен ушул жерде 20 рекат таравих окуй турган болсок, ошол иншалла орозо учурундагы касиеттүү бир ибадаттарга жеткирип калууга бизге болгон мүмкүнчүлүк болот. Орозо учурунда, урматтуу бир туугандар, адам тамак жегенден, тамак ичкенден жана жубайлык мамиледе болгондон сактаныш керек. Бул орозонун сырткы көрүнүшү. Ал эми ички көрүнүшү ошол адам орозо учурунда ушак айткандан, гыйбат айткандан, бирөөнү жамандагандан, бирөөнүн акысына киргенден, адамды кыжалат кылгандан, капа кылгандан, аны уруп койгондон, урушуп койгондон, адамды коркутуп, кордоп койгондон этият болушубуз керек. Ошентип турган болгондо гана биз орозо урматтуу бир туугандар жайына койгон болобуз.